Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ жылкы сүйүүчүлөрү, биздин каналдын катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Өзгөндүн Красный Маяк айылына келдик, достор. Сиздерге башында көргөзгөн 4 атты, басы жөндүү аттар, улакка чабылып жүргөн аттарды тартып көргөзүп беребиз, туугандар. Аттар сатууга чыгып атат. Азыр сиздерге аттардын баарын мына 5 метрлик метр менен өлчөп баарын сиздерге берем, достор. Андыктан биз менен чогуу болуп, ушул турган 4 аттын өзүңүзгө жакканын тандап аласыздар. Аттарды башынан номерация менен кетели. Бүгүн 22 июлдагы көргөзүүнү, туугандар, баштап атабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Биринчи атты метрлеп өлчөйлү, канча чыгат экенин көрөлү, туугандар. Баарын аттарды сынап, өзүңүздүн оюңузду комментарийге жазып, кайсыл ат жакты, ошол боюнча дагы жазып кетсеңиздер болот, туугандар. Анда кеттик. Мынакей, достор, биринчи атты тартып баштайлы. Төртөөнү тең тартабыз, туугандар. Мынакей биринчи аттын бою 1,53-54 сантиметр бою бар экен. Мынакей камчы менен ууребенин алып сизге тартып көргөзүп атабыз, туугандар. Эми атты мүнөздөмөсүн баштасак, бул ат негизинен мындай улакка чабылып жүргөн ат экен. Жашы боюнча 2 асы, басы дагы аябай жөндүү коюптур. Бул атты азыр өзүм дагы минип көрүп келдим. Басыгы аябай тегиз, мындай жакшы басат экен. Улакка чабылып жүргөн да? Теке улакка чабылып жүргөн экен. Эгерде мындай улакты үйрөнүп аткандар болсо, мындай чаканыраак ат алсаңыздар, туугандар, улакка үйрөтө турган ат экен, адамды дагы. Мынакей караңыздар, туугандар. Аттын басыгын көрөлү. Азыр канча жем берип атасыңар? 2 килодан ат. 2 килограммдан, Бутунда мындай эч кандай оорусу жокпу? Аксабайт, ден соолугуна жооп. Жеши кандай? Жебичи жакшы, жүгүрүшү, күлүктүү кандай аттын? Шамда каят, Кайман аты эмне? Бул эми чаканыраак ат болгонго тико деп атпайт. Тико деп койдуңар, Мынакей, туугандар, аттын чакандыгына жараша өзүнө кайманат калышыптыр. Тико деген кайманат, боюнда көрдүңүздөр. Чакан келген, мындай удобный, ыңгайлуу ат экен, достор. Буттары дагы мындай тебеленип тур, Мынакей туяктарын көрүңүздөр. Такага турушу кандай экен? Жоош, Эми аттын баасына келип токтолсок, туугандар, баасы 100 000 сом деп коюлуптур. 100 000 сом бул доллар менен эсептегенде 1400 долларга барабар 1350 доллар болуп калат, туугандар. Көрүңүздөр, мынакей ат. Азыр чабабызбы аттарды же чаппайбызбы? Мындай кыса кое берели, Ат кандай кетет экен, өзүңүздөр дагы байкаңыздар, туугандар. Биринчи ат. Бир көрчү. Мынакей, туугандар, атты чабып көргөз деп биздин каналдын катталуучулары дайыма жазып келишет. Мынакей ар бир атты бирден чабып сиздерге тартып көргөзүп беребиз. Бул Тико кайманатындагы аттын баасы 100 000 сом деп коюлду, туугандар. Бул биринчи номердеги ат болду. Кийинки аттарды сиздерге тартып көргөзүп берүүдөн мурда атты айландырып сиздерге тартайын. Атты көрүңүздөр. Үйүргө коюлган бекен, коюлган эмеспи? Үйүргө турган эмес, Үйүргө коюлбаптыр. Иши барбы жокпу? Иши да гарантия, Иши улагына гарантия. Кыскасы, мындай теке улакка чабам деген биздин туугандар, чалыңыздар. Аттын ээсинин номери алдыда, бул видеонун алдына коюп өтөм баардыгын. Баарынын ээси бир адам. Ошондуктан, туугандар, алдыдагы номерге чалып, байланышып, биринчи номердеги атты сураңыздар. Баасындагы кандай коюлду, аны комментарийге жазып кетсеңиздер болот, достор. Мынакей, туугандар, экинчи номердеги атты тартып көргөзүүнү биз баштайлы. Аттар мындай кичинесинен баштап өдө жакка кетет, сындуу болуп. Андыктан, туугандар, мына экинчи номердеги атты тартып баштадык. Мүнөздөмөсүн айталы, туугандар. Азыр сурайлы. Бул ат өзүнө жараша чагылган деп ат коюлуптур. Себеби чагылган деген аттын улагына 100% үйүргө дагы коюлган. Бул аттын азыр боюн өлчөйлү, канча экен өзүңүздөр менен чогуу көрөлү, достор. 3 жерде ат бири-бирине окшотуп дагы кетет экен, окшошуп.
мынакей туғандар. Бұл жанагыга караганда, жанагы биринчи атка караганда туғандар, бою кыйла бийигирээк. Мынакей камчыга улебенди койдук мынакей. 1,59, 1,60 сантиметр бою бар екен туғандар, көрдіңіздер. Мынакей метр менен тура өлчөп тарттык. Чагылган кайманатындагы улакка жарап жүргөн, улакка чабылып жүргөн бул аттын баасы 150 000 сом деп баа коюлду достор. Азыр атты толук жанынан тартып көргөзүп берейин. Өзүңүздөр байкап, кайсы ат сизге жакты, сиздин купулуңузга, көңүлүңүзгө тура келди, ошону өзүңүздөр баалап, тандап, бул 4 аттан өзүңүзгө жакканын алсаңыздар болот. Азыр атты мына көкүрөк буту колундагы силерге жакшы кылып өзүңүздөр көрүп жаткандай кылып көргөзүп берели дагы. Аттын өнөрүн бир көрөбүз. Чабып көрөбүз, аттын басыгын көрөбүз. Сиздер менен чогуу байкайлы достор. Өзүңүздүн оюңузду жазыңыздар комментарийге. Сиз жазган комментарий ат алуучу адамдарга аябай маанилүү болот тугандар. Атты бир чапчы көрөлү, Мынакей аттын төртөөнү тең силерге чабайлы тугандар. Чабып көргөзүп тартып берели. 160 000 сом. Бул доллар менен эсептегенде 2000 долларга аз-маз жетпеген акча болот тугандар. Америка доллары. Мынакей доллар менен дагы айтып өттеген биздин катталуучулар аябай жазып жатышат. Сом менен айтканда 150 000 сомго коюлду тугандар. 2000 доллар. Мынакей. Аттын такаба турушу жакшыбы, жоошпу? Жоош, Канча жем жеп атат азыр? 3 килодан ат өтөт. Мондай улакка кириши курчпу? Улагына гарантия. Гарантия бересиңер, Мынакей тугандар, улагына бул аттын гарантия берилет. Өзүңүздөр көрүп кетүү үчүн Өзгөндүн Красный Маяк аттар Орта Азиянын көптөгөн жагына кеткен айыл тугандар. Бул жерден көптөгөн аттар сатылды. Өзүңүздөр көрүп жүрсөңүздөр билесиздер тугандар. Андыктан келип кетүү үчүн Өзгөндүн Красный Маяк деген айылына келип атты көрүп өзүңүзгө жакканын алып кетсеңиздер болот тугандар. Бул экинчи номердеги ат болду. Кийинки аттарды силерге тартып көргөзүп берүүнү баштайбыз. Биз менен чогуу болуп кийинки аттарга баа берип көрүңүздөр. Мынакей достор, аттын сындуусуна уже дагы келип алдык. 3-чү номердеги атты тартып көргөзүп баштайлы. Мына жерге жетип метрди көтөрдүк. Мынакей тугандар, 1,66, 1,65 сантиметр бою бар. Бул бөрү кайманатындагы жаңасы атты силерге тартып көргөзүп берели. Аттын сындуусу, аттын күчтүүсү бөрү деп жөн жерден коюлбаса керек. Кабагы аябай кабактуу, улакка бирок 2 жолу гана чабылыптыр. Кирип чыгышы аябай өтө мындай жакшы ат экен. Бою дагы чоң аттардын боюна барабар. Жаңа сайдагы бул ат жүгүрүшү, күлүктүгү аябай күлүктейт. Ээсинин айтуусу боюнча мен силерге айтып жатам тугандар. Бул бөрү кайманатындагы 3-чү номердеги аттын баасын сразу эле силерге айтып өтөлү. Баасы 160 000 сом деп бааланып атат экен тугандар. 160 000 сом. Андыктан буту колу таза бөрү кайманатындагы ат кимге жакты? Аны өзүңүздөр комментарийге жазыңыздар. Боюн дагы силерге тартып көргөзүп бердик. 1,65-66 сантиметр бою бар экен. Мынакей тугандар, 160 000 сом. Бул доллар менен эсептегенде 2000 доллардын 2100 доллар болуп калат экен достор. Андыктан атты адаттагыдай эле көкүрөк буту колун силерге тарталы. Жооштугун ээсинен сурайлы. Аттын жооштугу кандай? Жоош, Канча жем жеп атат азыр? 4 килодан ат өтөт мага. 4 килограммдан арпа. Себеби бул ат беркилерге караганда чоң экен. Беркилерге караганда жоон экен достор. Мынакей атка баа бериңиздер. Бул өзү кайсы жактан келген ат? Өзгөндүкү элеби? Өзгөндүн ат. Азыр силерге тартып жаткан 4 тең кара байыр жылкылар тугандар.
карабайыр аттар өзү негизинен улакка аябай жарамдуу тоо ташка дагы андай ташыркабаган жакшы аттар болот тугандар. Мынакей көрүңүздөр. Бул аттын баасы Бөрү кайманатындагы аттын баасы 160 000 сом. Сөзсүз түрдө айтылган баадан кеми болот тугандар. Жакшы кылып сурайсыздар. Ал жагы өзүңүздөрдүн оозуңуздарда бааңыздар тугандар. Андыктан алдыдагы номерлерге чалып, же болбосо өзгөндүн Красный Маяк айылына келип бул 4 атты көрүп кетсеңиздер болот. Мындан кийинки ат мынакей кара атты да чыгарабыз. Бунун сыны да келишкен ат. Азыр бул атты бир узатып чабып көрөлү. Кандай кетет экен? Жаңасыдагы Бөрү кайманатындагы атты бир көрөлү. Сынаңыздар, басы кандай экен өзүңүздөр байкап комментарийге жазсаңыздар болот тугандар. Мынакей кетиши күлүктүгүндө кандай экенин өзүңүздөр жазыңыздар. Күлүктүгүндө айып жок деп аттын ээси өзү сөз берип атат. Токтошу оозу жумшак экен. Ушул жерден байкалды оозунун жумшактыгы. Бир тартканда эле токтоду достор. Азыр буту колу таза, ден соолугу 5 ден соолугуна жооп дейт. Мынакей көкүрөгү дагы кең көкүрөк кабагындагы силер көргөзөлү Бөрү кайманатындагы аттын кабагы күчтүү экен. Мынакей тугандар, 3-чү атты силерге тарттык, көргөздүк. Кайсы бири жакканын өзүңүздөр комментарийге жазыңыздар тугандар. Кийинки мына акыркы ат калды. Ушул атты дагы силерге тартып көргөзүп беребиз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Кеттик анда. Мынакей достор, 4-чү ат Кара Куш кайманатындагы атты тартып көргөзүп берүүнү мынакей баштадык биз. Азыр аттын толук мүнөздөмөсүн силерге айтып тартып көргөзүп берели. Атты чабып көрөлү, метр менен өлчөйлү, канча чыгат экенин силер менен чогуу билели достор. Мынакей 4-чү номердеги Кара Куш кайманатындагы атты биринчи эле метрге салайлы. Мынакей жерге тийгиздик. Азыр камчы менен уребинди алайлы. Бул дагы 1,66 сантиметр экен, гарантия 1,65, 66 сантиметр. Бул аттын жашы кандай? 2 асы, Мынакей тугандар, 2 асы ат экен. Улакка чабылып жүргөнбү? Аз чабылган, Улакка көп чабылбаптыр, улакка аз гана чабылыптыр тугандар. 2 асы дагы бул ат үйүргө коюлуптур. Канча бээге коюлган экен? 17 бээге, 17 бээге коюлуп Кара Куш кайманатка ээ болгон бул ат улакка көп чабылбаптыр тугандар. Үйүргө коюлган бул аттын мындай пешенесинде ушундай кашкасы бар экен. Азыр атты бир сыйра сынайлы дагы, атты чабып көрөлү дагы. Андан кийин тугандар силерге баасын айтайын. Канча жем жеп атат азыр? 3 килограмм арпа. Жанагы 3-чү атка караганда 1 килограммга аз экен. Аттын жооштугу өтө жоош дейт. Такага турушу дагы бул аттын өтө жеңил. Мынакей аттын көкүрөк буту колундагы силерге тартайын дагы тугандар. Атты бир сыйра сынап чабып көрөлү. Узатасынан кандай кетет экен. Бул ат 2 асы болсо улакка дагы жакшы кылып балбаны келишсе, үйрөтсө болот. Аттын сыны жакшы экен тугандар, көрүңүздөр. Атты бир чабып көрөлү, Мынакей тугандар, бардык 4 атты тең силерге чабып көргөзүп берип атабыз. Кайсы бири сизге жакты, аны комментарийден өзүңүздүн оюңузду жазып калтырыңыздар тугандар. Өткөрө бер, Мынакей тугандар, 4 ат, 4 тең карабайыр, 4 тең өзгөндүн Красный Маяк айылында турат тугандар. Аттын баасы 150 000 сом деп коюлуптур. Ошондо 2 000 долларга бааланган Кара Куш кайманатындагы атты силерге тартып көргөзүп бердик. Баасын өзүңүздөр кайсы бири жаккан болсо, ээсинин номери алдыда турат. Ошол номерге чалып, аттын ээси менен байланышып тугандар, 4 аттын өзүңүзгө жаккан бирин тандап келип көрүп кетип алсаңыздар болот тугандар. Мынакей
аттың бұл жердегі аттардың сындууларының бири бул дагы Каракуш каманатындагы болот. Мынакей достор, 4 атты сіздерге тартып көргөзүп бердик. Мынакей тугандар, сіздерге тартып көргөзүп берген бұл Муз ТВ каналы. Менин атым Замир болду достор. Андыктан аттарга баа берип, кайсыл ат сизге жактааны жазыңыздар тугандар. Ушундай аттар болсо биздин номерге кайрылып, биздин номер 0550 91 31 30. Андыктан бүгүнкү көргөзүүнү тугандар соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар.